Акыркы 6 айдан бери Ат Баш райондук пробация кызматынын каттоосунда турган бул айым учурда социалдык укуктук жардам көрсөтүү жеке программасын алкагында кыска мөөнөттүк тигүүчү курсунда окууда. Учурда ал тигүүчүлүктүн баардык сырларын өздөштүрүп, дээрлик үйрөнүп калган чагы. Айтымда бул кызмат тарабынан акысыз окуудан сырткары азык-түлүк жактан да колдоолор көрсөтүлгөн. Азыр ошо окуп 2 айлык окуу буюрса бүтөт августта, анан өз алдымча тиккенди үйрөндүм. Үйдө машина алып өз алдымча тигип баштадым. Жакшы үйрөтүп атат бул жерде. Жардам болот бул жерден дагы. Стипендияларды алып ушундай жакшы окуп үйрөндүм. Жардам болду. Помощь болду. Көп жардам болду. Пособияга чыгара албай аткам, пособияга чыктым. Көп жардам алдым булардан. Кышында бекер продукты берип атты. Ат Баш району боюнча пробация кызматынын каттоосунда бүгүнкү күндө 27 адам турса, мунун ичинен 20сы пробациялык көзөмөлдө. Ал эми 3 кардар мөөнөтүнөн мурда бошоп келгендер. Бир кардар эркиндигинен чектелген, бир кардар коомдук жумуштарга тартылган болсо, 2 кардар шарттуу сыноо мөөнөтүн алгандар. Мындалан бул кызмат пробациянын 4 түрү менен иш жүргүзүп, каттоодогу кардарларына 8 багыт менен жардам көрсөтүп турат. Каттоодо турган кардарларга биз социалдык жардам көрсөтүү жеке программасынын негизинде ар тараптуу жана ар түрдүү жардамдарды көрсөтүп келебиз. Атай кетсек, бул гуманитардык жардам, то есть азык-түлүк продукциясын жардам катары берип турабыз. Ар кандай оюнчуктарды биздин каттоодо турган кардарлардын балдарына да берип келебиз. Ошондой эле медициналык жардам ичинен кардар биздин каттоого келген учурдан баштап алгачкы толугу менен медициналык кароодон өтүп чыгат. Андан кийин эгерде кандайдыр бир көйгөйлөрү ден соолугунан пайда болсо, анда арзандатуу түрү менен же болбосо бекер дарыланып көмөк көрсөтөбүз. Мындан сырткары кеп болуп жаткан орган тарабынан каттоодогу кардарларына социалдык, укуктук жана психологиялык жардам көрсөтүү да каралган. Себеби мөөнөтүнөн мурда бошоп келгендер коомго бат аралаша албай, психологиялык жактан жабыркашат. Мындалан бул органдагы психологдор бул жагдайга кабылган кардарлар менен тыкыз иштешип, өз көмөктөрүн көргөзүп келишет. Жаңы мөөнөтүнөн эрте бошоп келген кардарлар өтө оор кырдаалда келишет да. Анан коом менен аралаша албай, өздөрүнүн ордун таба албай, алардын үй бүлөсүндө дагы мамиле башкача болот да. Биз биринчи алардын ата-энеси менен, үй бүлөсү менен барып, маектешип, аларга түшүндүрүп, андан кийин кардар менен жаңы бошоп келгенде өзүнчө бизде тесттер бар, жардамдар көрсөтүлүп, ага профилактикалык аңгемелешүүлөрдү көрсөтүп турабыз жардам кылыпчы. Мына ушу пробация органы тарабынан каттоодогу кардарларына райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте кайрадан кылмыш жолуна түшпөөсүнө багытталган профилактикалык иш-чаралар да жүргүзүлүп турат. Мындан сырткары ар бир 3 ай сайын жардам аттуу иш-чаралар уюштурулуп келет. Бул салмалыктын максаты каттоодогу кардарларга ар тараптуу жардам көрсөтүү болуп саналат. Анда кардар бир гана материалдык жардам албастан кыска мөөнөттүк курстарга же документтерин калыбына келтирүүгө жардам ала алат. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Ат Баш району.